8-июндан тарта өлкөдөгү диний мекеме болгон мечиттер, чиркөө жана намазканалар ишин жандантат. Мындай чечимди муфтият менен сүйлөшкөндөн кийин республикалык штаб кабыл алганын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Эми бул жаңыдан ишке киргизилип аткандан кийин биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы мына бүгүн кечетен баштап, чечим кабыл алынгандан баштап республика штаб тарабынан бардык түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Бүгүн да жүргүзүп атат. Республика боюнча бардык биздин дин кызматкерлерине атайын тапшырмалар берилди. Кудай буюрса, андан кийин мынакей 8-июндан баштап мечиттер иштеп баштаса дагы Кудай буюрса көзөмөлдү күчөтөбүз. Мечитте чектөө жок. Мечитке кирген жаныбызда, бирок аралыкты так сакташыбыз керек. Ошо 1,5 метр деді, 1,5 метр аралыкты так сакташыбыз керек. Андан кийин ошол жума намаздарда багы эл көп келгенде ачык жерлерде окуу азыр биздин талаптарыбызда бар. Эгерде эл көп келе турган болсо ачык жерлерде жума намаздарын уюштуруу боюнча атайын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитип берген талаптарда бар. Мечиттерге келген элдин санитардык чектөөлөрдү сактоосу шарт экени айтылды. Бет кап тагынып, кире бериштен дене табын өлчөтүп, сөзсүз түрдө мечитке намаз окуганы келген адамдар аралыкты сактап, өздөрүнүн жай намазын ала келүүсү шарт. Ошондой эле мечитке жашы өтүп калган жана жаш балдар кире алышпайт. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы республикалык штабтын чечиминин негизинде мынакей 8-июндан баштап республика аймагындагы бардык мечиттерди ишке киргизе баштайт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилип берилген талаптарды так аткаруу боюнча бир нече атайын шарттар, талаптар коюлуп атат. Булардын эң биринчиси ошол мечитке келип аткан жарандарыбыз 5 убакыт намазга болобу, жума намаздарына болобу келип аткан биздин мекендештерибизде ар бир жараныбызда сөзсүз түрдө бет каптын болуусу талап кылынат. Ошондой эле мечитке киргенде 1,5 метр аралыкты так сактоосу керек болот. Муну менен катар ар бир жаран мечиттердин ичинде намазды батыраак окуп, батыраак чыгып кетүүгө аракет кылыш керек. Ошондой эле мечиттин ичинде намаз бүткөндөн кийин кучакташып, кол алышып учурашууга тыюу салынат. Ошондой эле өздүк жай намаздарды дагы ала келүү сунушталып атат. Ошондой эле даараттарды дагы үйдөн алып келүү сунушталып атат. Муну менен катар дагы бир сунуш бул сүннөт намаздарды, мечитке келгенде сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү дагы сунушталып атат. Дагы бир талап жаш балдарды жана кар-картаңдарды, ошондой эле ооруп аткан жарандарыбызды мечиттерге келбей туруусу талап кылынат да. Коронавирус пандемиясынан улам муфтият 17 мартта өлкөдөгү мечиттерде жума намазын чогулуп окууга убактылуу тыюу салган. Акыркы маалыматтарга ылайык, өлкөдө 1936 адам коронавирус менен ооруган. Алардын ичинен 1340 бейтап сакайып чыккан. Ал эми бүгүнкү күндө каза болгондордун саны 22ге жетти.